Кыргыз-Түрк лицейинде окуган Дослан саналуу күндөр мурда алган медалин тагынып алып, достору менен чогуу андагы окуяларды бири-бирине айтып түгөт албай жүргөн кези. Күмүш байгени жеңип алган окуучунун кубанычында чек жок. Буга чейин бир нече жолу түрдүү деңгээлдеги таймаштарда алдыга чыгып, эсептен жаңылбай турганын далилдеген. Бул ирет болсо Алматыда өткөн эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсү аталды. Мындай ийгилик анын сүйгөн сабагы математиканы башынан эле туура тандаганын дагы бир жолу далилдеди. Суроолор биз билген эле темадан келет. Бирок оор болот. Анын жообун оңой менен келбейт да. Ал эми Артур болсо азыркы учурда Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин олимпиада борборунда окуп жаткан кези. Ал дагы курдашы Дослан сыяктуу эле Алматыда ийгиликке жетишкендердин бири. Келечектеги Ньютон физиканы эмне үчүн сүйөрүн мындайча түшүндүрдү. Айлана чөйрөбүздө мисалы үчүн көптөгөн кызыктуу кооз кубулуштар бар да. Анан физика ошолорго максаты физиканын ошолорду аныктоо да. Анан ошол мага кызыктуу кооз сезилет да. Невероятно сезилет. Ошого физиканы тандагам да. Ал дагы 2 күн бою физиканын мыйзамдары менен тапшырмаларды чечмелеп олтуруп, аягында медаль тагынды. Келечекте дагы ушул багыттагы кесиптин ээси болууну самайт. Олимпиада сонун болду. Суроолору өтө кызыктуу, анан кыйын болду мага. Теоретикалык турдан 3 задание болду. Ар бир задание башка суроолор менен. Биринчи заданиеде 3 бири-бирине байланышы жок болгон суроолор болду. Ушул адамдарды ар түрдүү комнаталарга бөлүп салат. Бир өлкөдөн келгендер бир комнатада отурбайт. Ушинтип олимпиада өтөт. 2 күн болот олимпиада. 2 тур болот. Каждый тур 5 саат чоюлат. Ушул 5 саат ичинде бизге иштегенге 3 суроо берет. Биринчи күн биринчи суроону 1 саатта эле бүтүрүп, анан башка задачаны ойлонуп отурдум, анан аягында анда чыгардым. Экинчи күн болсо бир суроону биринчи 2 саатта чыгарып, анан калганынан балл топтоп отурдум. Эми болсо жогорудагы өлкө сыймыгын коргоп келген өспүрүмдөр катышкан олимпиада тууралуу. Эл аралык деп саналган Жаутыков олимпиадасы физика, математика жана информатика предметтери боюнча өтөт. Уюштуруучусу Казакстандын Билим берүү жана Илим министрлиги. Быйыл ал 14-чү рет дүйнөдөгү 15 өлкөдөн жүздөгөн окуучуну чогултту. Башкы максаты физика, математика багытында билим берген мектептердин кызматташуусун арттыруу. Кызыгы ага окуучулар өлкөнүн атынан өздөрү жеке эмес, команда болуп катышкандыгында. Анын жеңүүчүлөрүнө Казакстан Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшырууда жеңилдиктер берилет. Кыргызстанга белгилүү бир команда чеги берилет. Мисалы үчүн 4 команда келе аласыңар дейт. Алар үчүн ошолорго катышуучулар бардыгы каалоочулар министерствого келип, биз катышышыбызды каалайбыз десе, ошол бир экзамен болот Кыргызстандын ичинде. Ошол экзаменде жакшы жазгандар бардыгы барып келишет. 4 команданын ичинде бир командада мисалы үчүн мындай карай турган болсок, 3 математик, 2 информатик, анан кийин 2 физик окуучу болуш керек. Алардын бардыгы экзамен менен тандалат. Каалоочулар болсо, албетте министерствого кайрылсын, ошо экзамендерге катышсын. Уюштуруучу Казакстан Билим берүү министрлиги өзү неме кылайын, демилгелейт. Бардык нерселерин карап, дүйнөлүк стандарттагы жюрилерди бардыгын өздөрү сүйлөшүп, бардык нерсени уюштурушка аракет кылышат. Нурбек Боркошев, Жыргал Суранчы уулу, Кутман таң программасы.